Эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жаңы баш мыйзамдын долбоору сунушталды. 11 апрелге референдумга коюлду. Кудай буюрса, бул элдин добушу чечет бул конституциянын тагдырын. Бирок мен ойлоймун, бул конституция ушу мамлекетти алдыга жылдыра турган конституция болот. Мамлекетте тартип орното турган конституция болот деп. Буга чейин мына 10 жыл бою парламенттик деп да жашап келдик. Андан мурда парламенттик, президенттик деп да жашап келдик. Андан мурун президенттик болчу иши кылып эмнени гана көрбөдүк Кыргызстан 30 жыл ичинде. Акыр аягында мына турмуш өзү көрсөттү, убакыт көрсөттү. Бийлик бутагы баягы мындай вертикаль власти дейбиз го, бир эле болуш керек экенин толук көрсөттү да. Бүгүн мына бүгүнкү конституция менен 3 бийлик бар. Бул парламент, өкмөт, анан президент өзүнчө. Акыркы 10 жылда ушул 3 башка бийлик болгону баягы бюрократияны көбөйтөрүн, чечкиндүүлүк чараларды эч ким мойнуна албай турганын көрсөттү да бул жерден. Бул бүгүнкү күнгө чейин, бүгүнкү күндө мисалы жашап аткан конституцияны алсак, эң күчтүү конституция президенттик башкаруу боюнча, эң ушул. Бирок эч бир жоопкерчилиги жок. Президент өкмөттүн колу менен жасайт, же парламенттин колу менен жасайт дагы ошолорго шылтап отура берет. Мына мен ошондой кылсам болот эле. Бирок мен андайды, эгер мындай кылсам, мен дагы 5 жыл же 10 жыл жоготобуз Кыргызстан. Жөн эле талаага кетет да. Ошон үчүн биз жоопкерчиликти бир адам мойнуна ала турган системаны түздүк деп эсептейм. Ал жерде жазылып турат бардыгын мына бүт экономика жагына дагы, ички тышкы саясатка дагы президент өзүнүн керт башы менен жооп берет деп. Буга чейин 30 жылдан бери мындай жооп берем мен деген адам болгон эмес. Эми биздин деле убакыт өтөт. Көз ачып жумганча 5 жыл өтөт, 10 жыл өтөт. Андан кийин деле башка адам келет. Мейли ким кайсы адам келбесин бийлик башына. Ал адам жоопкерчиликти толугу менен ошонун мойнуна алыш керек. Мамлекеттин тагдырын чече турган адам болуш керек экен. Бизде болсо же президент чечпейт бүгүн, же парламент чечпейт, же өкмөт чечпейт. Бири-бирине шылтаган эле айлампа болуп калды да. Жылбай ордунда тура берет экенбиз. Муну тарых өзү көрсөттү, убакыт көрсөттү.